Бирөөсү 72 000 долларга бааланган автобустар. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун маалымат жыйыны. Андагы журналисттердин берген суроосу бул жумада социалдык тармактарда талкууга алынды. Амансыздарбы? Эфирде соц тармакта эмне кеп көрсөтөбүз? Аны мен Акылай Маратова алып барам. Жуманын башында Бишкек шаардык мэриясы тегерек стол уюштуруп, анда борбордо катуу ылдамдык менен жүргөн автобустук линия ачуу пландалып жатканын билдирди. Тегерек столдун жүрүшүндө Кытай компаниясы тарабынан бирөөсү 72 000 долларга бааланган автобустар туурасында да сөз болуп, аталган Кытай компаниясынын баажы билимдигине байланыштуу лицензиясы болгондуктан тандап алынгандыгы туурасында айтылды. Ошол 8 компаниядан бул эле компанияда бир өзүнүн таможенный союзга тиешелүү сертификаты бар экен. Активист Эдил Байсалов: метробустар 20 миллион эл бар жерге ылайыктуу. Бизге биринчи сапаттуу автобустарды каттамга чыгаргыла. Бул маршруттук каттамга каршы алгачкы күрөшүңөр болсун. Ошентип, бир жылдан кийин президент Сооронбай Жээнбеков жыл соңунда журналисттерге маалымат жыйын уюштуруп, алардын суроолоруна жооп берди. Бул маалымат жыйынды бири мактаса, экинчиси жактап, ал эми үчүнчүсү адаттагыдай сын калды. Адегенде эле алгачкы сынга журналисттердин берген суроосу кабылып, айрымдардын кыжырын кайнатты. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев: биздин айылда бала бакчанын ремонту бүтпөй атат деп деле суроо берип койгула. Эми ушунча болуп калды. Активист Данибек: журналисттер өздөрүнүн маселелерин чечкени келишиптир. Эми формат айыл өкмөттүн пресс-конференциясында эле өттү. Социалдык өнүгүү министрлигинин кеңешчиси Дайырбек Орунбеков: түш көргөн жоксуңарбы? Кечинде баягы адам өзүн даярдап эметет го. Ошондой болуп жатканда түндө түшүмдө ушу сизден саат белек алып атырмын да. Анан кийин ушул саатыңызды эстеликке алып жүрүш үчүн сурагым келди элин астында. Урматтуу Алмазбек мырза, Журналист Нурел Султанов: ажоонун кечеги жыйынында журналисттердин берген суроосу баары эле ушак. Тигини кандай кыласыз? Муну качан камайсыз деген эле. Бир дагы журналист экономика жөнүндө сураган жок. Мына ошондой. Журналист Медер Шерметалиев: ачыгын айтканда пресс жыйынга ар ким өз көлөшүн сүйрөп келиптир. А менин шефим эмне болот? А тиги сиздин үкөңүз эмне болот? Райымды качан камайсыңар деген суроолор көп убакытты алды. Президент да эринбей ар бирине ачык жооп берди. Бирок элди түйшөлткөн социалдык суроолор азыраак берилип калды. Журналист Баян Акулова: президенттин маалымат жыйынында кесиптештеримдин айланып эле бир суроо бергени мага таптакыр жаккан жок. Керек болсо ошол жерде турган айрым журналисттер бала бакча, мектеп, рекетчилиги, төрөтканалардагы кекиртектен ашып кеткен маселелерди эмнеге айткан жоксуңар? Мигранттардын маселеси гана ким узатты? Жөлөк пул боюнча да сурашыңар керек эле. Райым миллиондон жогорудагы маселелер маанилүү эле негизи. Сайда саны калбаган Атамбаевди эмнеге ушунча өлкөнүн маселелеринен өйдө койдуңар? Ошентип президенттин маалымат жыйынында соңуна чыгып, көпчүлүк үмүт кылып жаткан абактагы Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Чекебаев тууралуу жообун угуп, Эленор Өмүрбек Чекебаев боюнча бул эми баардык соттук инстанция бүткөн, жогорку кеңеш караган, өзүнүн чечимин чыгарган, бул боюнча чыгарган. Мен эми аны буза албайм да. Менин гана бир немем бар, эгерде жазса, ага жанакы муну помилование бериш. Мен мыйзам боюнча укугум. Жазса берейин, жазса. Башка менин укугум жок. Сот чыгып калды да баарын тең. Сот мага чейин чыкканда. Президенттик шайлоодон кийин өлкөсүнөн чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов тууралуу. Бабанов боюнча эми ал өзү кетти. Ал иш мен убагында козголгон эмес. Менден мурун козголгон билесиңер. Онада да сүйлөгөн сөзүн баарын көрсөтүшкөн. Ошонун негизинде экспертизадан кийин иш козголгон. Мен эми азыр ишти сен ачык кой, сен жаап кой деп айткан тур эмес да. Анан саясий Коомчулуктар кандай пикирди жаратып жаткан Кытайдагы кыргыздардын абалы туурасында? Ал жактагы биздин кыргыз туугандарыбыз, ал Кытай элинин жараны. А жерде Кытай Республикасынын мыйзамдары иштейт. А жерде ошол мыйзамга баш ийет алар. Алар ички ишинде биз кантип киреше алабыз? Киреше албайбыз. Бирок биздин жарандар боюнча, кечеги чыккандар боюнча биз дипломатия жол менен, ар кандай жол менен иштеп атабыз. Жөн жатат дейсиңерби? Анын баарын эми айтпайбыз да.
Мен да көчөгө чыгайын, бакырлап мына камап койду деп. Президенттин бул жообу бирөөнүн суроосуна жооп болсо, ал эми экинчисинин үмүтүн таш капты. Facebook колдонуучусу Жээнбек Сагыналиев кыскасы Бабанов келгени менен толук жок болуп калды. Баары бир бараар жерин кыйытты Сооронбай Жээнбеков. Журналист Зарылбек Шермаматов. Матрешка гейт уюштурулганда Бакиев мен Текебаевка ишенем. Ал киши жанына баңгизат алып жүрүшү мүмкүн эмес деп калыс пикирин даан айткан. Ошондо Бакиевдин абийири Атамбаев менен Жээнбековдукуна караганда таза болуп калабы. Болбосо ошол 13 май күнү Чотонов Жээнбековдун жанында Ошто жүргөнүн кантип таналат. Facebook колдонуучусу Жакшылык Матанов. Үмүт бар эле, пресс жыйын. Бул арада социалдык тармактын колдонуучулары маалымат жыйындагы айрым сөздөргө токтолуп, бири шакаба калса, экинчиси колдогон пикирлерин жазып чыгышкан. Twitter колдонуучусу Махинур. Мен президент болуп турганда үй бүлөлүк башкаруу болбойт. Журналист Күнболот Момоконов. Кудайдан корккон кишиге мыйзамдын деле кереги жок болот дейт президент Сооронбай Жээнбеков. Кудайды эң көп оозанган президент Алмазбек Шаршенович болчу. Журналист Семетей Таласуулу. Компания Раке Миллион президенттик шайлоолордун башкы демөөрчүсү. Жарандык активист Айбек Турдалиев. Канат Каниметов. Конституциянын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова. Президентке боорум ооруду. Чарбада жүрүп профессионалдуу саясатчылардай кооздоп калпайтууну үйрөнө элек экен. Ыңгайсыз суроолорго жооп берүүдө бир топ толкунданып кыйналды. Кан басымы да көтөрүлүп кетти. Толук жооп бербей ар кайсына айтып кутулду. Мисалы Васильевский. Шайлоого жумшалган каражат, райым тууралуу суроолордо эмнегедир шоопур жөнүндө суроо болгон жок. Бүгүн спикер Дастан Жумабеков депутаттарга тапшырган сыйлыгы социалдык тармактарда адаттагыдай сынга калды. Керек болсо арышын алдыга созо элек. Азырынча аты жытын биле элек сыйлык алган эл өкүлдөрүнүн сыйлыкка татыганы көпчүлүктү таң калтырды. Активист Акбалык Жумалиева. Уят, дагы уят. Бүгүн парламент жыйынында спикер Дастан Жумабеков 40 мүнөттөй убакыт коротуп депутаттарга сыйлык тапшырды. Кээ бир депутаттар 1 эмес 3төн сыйлык алышты. Кызыгы алар парламентаризмди өнүктүргөнү үчүн сыйланышыптыр. Аты жыты белгисиз депутат болгонуна 5 ай болгондору да сыйлык алышты. Элдин толтура көйгөй турса, булар 40 мүнөт убакыт коротуп бирин-бири сыйлап отурганы одоно көрүнөт экен. Анан кайсы эмгеги, кайсы адилеттүү сөз үчүн сыйланышканын спикер бир өзү билбесе, башкалар билбейт. Мыктыбек Абдылдаев, Каныбек Иманалиев, Жанар Акаев, Наталья Никитенко сыяктуу депутаттарга бир ыраазычылык баракта берип койбоптур. Эл тааныбаган, элдин көйгөйүн көтөрбөгөн балыктарды стимул кылып, ошолорду жаш муунга үлгү кылганда күйбөгөн жерин гүл болот экен да. Ал эми Азаттык радиосу өкмөт үйүн каптаган жапайы маймылдар туурасындагы видеосун чыгарган. Бул Делинин өкмөттүк мекемелер жайгашкан кварталы. Маймылдарды ички иштер, каржы жана коргоо министрликтеринин имараттарынан көрүүгө болот. Жада калса, президенттин ордосунда да жайылып жүрүшөт. Маймылдар каалаганын кылып, абдан жүдөтүп жатышат, дейт кызматкерлер. Эң кызыгы бул жерге бул баяндын Кыргызстанга эч кандай тиешеси жок экени баса белгиленип жазылган. Эфирден кайрадан көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.